Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Сиздерге бүгүн даамдуу, универсалдуу, ошондой эле тез даярдалуучу камырдын рецептин сунуштагым келип турат. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Камырга 700 грамм эленген un керек, 1 чай кашык разрыхлитель, 2 чай кашык кумшекер жана 1,5 чай кашык туз кошуп, баардык кургак азыктарды аралаштырып алабыз. Эми 350 мг айранды куюп, un менен айранды бир аз аралаштырып алгандан кийин 100 грамм ак майды эритип, камырыбызга куюп, жакшылап жууруп алабыз. Камыр алгач майлуу сезилиши мүмкүн, бирок камырды жакшылап жууруганда камыр өзүнө келет, un майдын баарын сооруп, аябагандай жумшак, назик жана колго жабышпаган сонун камыр болот. Эң негизгиси бир жакшылап 10 мүнөттөй илеп алыш керек. Мына ушундай жумшак жана колго жагымдуу камыр болот. Эми дароо эле өзүбүзгө керектүү өлчөмдө жана көлөмдө кесип алабыз. Мен 16 бөлүккө бөлүп алдым. Камырларды тоголуктоп, бетин жаап 5-10 мүнөткө тыныктырып коюп, андан кийин түйө берсек болот. Мындай универсалдуу камырдан сиз эт менен самсы, картошка кошуп, пирожкилерди же болбосо жумуртка кошуп, ошондой эле таттуу азыктардан быштак, алмадан салып таттуу пирожкилерди жасасаңыз болот. Жана пицца, ошондой эле пирог дагы жасасаңыз абдан сонун болот. Тез даярдалат жана даамдуу болот. Ал эми мен бүгүн эт, картошка жана пиязды майдалап, кадимки эле духовкага бышкан пирожкилерди жасап алдым. Бетин жумуртка менен майлап, кунжуттан сээп, 180 градуста 30-35 мүнөттөй бышырып алдым. Достор, эгер видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар, каналыма катталыңыздар жана кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.